Каракол шаары бул жолу сөз өнөрүнүн ээлерин кабыл алды. Бул жерде кыргыз кайрыктары коомдук бирикмесинин экинчи эл аралык курултайы өтүп, өлкөнүн бардык аймактарынан жана коңшу мамлекеттерден келген акын жазуучулардын башы бирикти. 2 күнгө созулган жолугушуу чыгармачыл инсандарды бир аянтка чогултуп, адабияттын бүгүнкү абалы менен келечегин талкуулоого мүмкүнчүлүк түздү. Аты аталгандай ошо көп мамлекеттерде эмгектенип аткан кыргыз мекендештери ошо четте жүрсө дагы кыргыздын мекенине, элине болгон кусалыгы, сагынычын, ошондой бир атуулдук сезимдери күчөп, ошо сыртта жүргөндө мына ошол сезимдерин ошо сөз өнөрү аркылуу чыгарып, ошол кийинки урпактарга мындай бир насаат сөз калтыралы деп ошондой бир өздөрүнүн чыгармачылыгын колдоо менен ошондой бир курултай өтүп атат. Курултайдын катышуучулары кыргыз поэзиясынын өнүгүүсү, улуттук адабияттагы жаңы багыттар, жаш калемгерлерди колдоо жана чыгармачылык байланыштарды кеңейтүү маселелерине токтолушту. Окурман менен адабияттын байланышын бекемдөө боюнча сунуштарын айтышты. Эми булардын арасынан азыр мыкты такшалган жакшы акын жазуучулар чыгып атат да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Кызыгуу болсун, чыгармачылык болгон. Ошол менен бирге эл менен да жолугушуп, элге ошол руханий азык таркылай деген максатта бүгүнкү курултайды өткөрүп жатышат да. Эл аралык деңгээлдеги бул жолугушуу кыргыз кайрыктары коомдук бирикмесинин демилгеси менен уюштурулган. Алгачкы курултай былтыр Бишкек шаарында өткөн болсо, быйыл эстафета Каракол шаарына берилген. Бул иш-чаранын негизги максаты дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы кыргыз калемгерлерин бириктирип, руханий байланышты чыңдоо. Адабий курултайга мамлекеттик мекемелер, Маданият министрлиги, Кыргыз тил комиссиясы, Жазуучулар союзу, ошондой эле Түрксой мамлекеттик уюм, ошондой эле жергиликтүү акын жазуучулардан бизде Чолпонбек Абыкеев, Меңди Мамай Зайырова, Маркабай Ааматов, Кожогелди Култегин, ошондон белгилүү акын жазуучулардын баардыгы катышты. Адабий ийримден мына бүгүн курултайга жетип отурат. Биздин үчүн бизге керек ушундай иш-чаралар. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн менталитетибизге жараша, мүнөзүбүзгө жараша, биздин жашоо шартыбызга жараша, анын үстүнө ошол поэзиянын азыр үй бүткүндө өсүп баратат. Кудай кылышы көрүп, азыр бүгүнкү курултай абдан жогорку деңгээлде өтүп атат, жакшы. Бул жолу Караколдо өткөн курултай мындан ары өлкөнү кыдырып өткөрүлө турган адабий жолугушуулардын башаты болот. Уюштуруучулар мындай формат чыгармачыл инсандарды жакындатып, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө жаңы дем берет деген ишенимде. Дана Гулалиева, Ынтымак Тафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу.